Assalamu alaikum, менин каналымдын кымбаттуу катталуучулары, урматтуу досторум. Бүгүн мен сиздердин жүрөгүңүздөрдү титирете турган, балким көзүңүзгө жаш алдыра турган, бирок эң башкысы жашооңузга жаңыча көз караш тартуулай турган окуя менен келдим. 15 мүнөт убактыңызды бөлүп, бул окуянын ичине кирип көрүңүз. Кээде биз жашоонун агымы менен чуркап, эң жакын адамдарыбызды унутуп коебуз. Алар бизди унутабы? Жок. Алар бизди өмүр бою күтүшөт. Элестетип көрүңүзчү. 20 жыл бою сүйүүсүн жашырган ата жана ошол сүйүүнү жек көрүү деп ойлогон бала. Анда эмесе келиңиздер башынан баштайлы. Биринчи бөлүм тынчтыктын бузулушу. 20 жыл мурун айылдын четиндеги кичинекей үйдө каттуу ызы чуу чыкты. Айбек жаш, амбициялуу, бирок бир аз тентек жигит. Айбек үчүн балалык кези эң бактылуу учур болчу. Атасы айылдын сыйлуу мугалими эле. Ар бир таң ал мектептин алдындагы бакчада атасынын окуучуларына сабак өткөнүн алыстан карап, анын өзүнө сөзүнө суктанар эле. Атасы каттуу киши болчу, бирок анын ар бир кадамында камкордук бар эле. Эсиңерде болсун, ошол күндөр Айбек атасын мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын деп ойлочу. Атасы көп балык кармаган түндөр, китеп окуган кечтер, ал убакта дүйнөдө эч кандай жалган жоктой сезилчү. Айбек атасынын көзүнө карап, келечегин көрчү. Бирок адамдардын көрө албастыгы жана тагдырдын тамашасы эң күчтүү байланышты да үзө алат экен. Айбек өспүрүм куракка жеткенде анын ичиндеги тентек бала ойгонуп, айылдагы жаман компанияларга кошула баштады. Атасы муну көрдү, бирок ал өзүнүн кадыр баркын сактоо үчүн же өзүнүн окуучуларына үлгү болуу үчүн уулунун ар бир катасын кечире алган жок. Күндөрдүн биринде мектептин сейфинен экзамендик суроолор уурдалат. Күнөө Айбекке жүктөлөт. Бул далилдердин баары ага каршы болчу. Айбектин атасы аны үйгө чакырып, алдына кагаздарды таштайт. Сен менин үйүмдөн кетишиң керек. Сен менин абийиримди төктүң, балам. Айбек атасынын көзүнөн жаш эмес, муздак жек көрүүнү көрдү. Айбек атасынын көзүнөн жаш эмес, муздак жек көрүүнү көргөндө, сиз мени уулум деп эсептебесеңиз, мен да сизди ата дебейм, деп үйүнөн куру кол чыгып кетти. Бул алардын акыркы сүйлөшүүсү эле. Айбек ошентип шаарга барды. Башында шаарда абдан кыйналды. Бирок эмгекчилдиги менен чоң бизнес куруп, өтө жакшы жашап калды. Тагыраагы эмгектин артынан Айбек миллионер болду. Бирок анын ичиндеги жара атам мени жеп көрөт деген оору эч айыккан жок. Ал байыды, бирок бактылуу боло албады. Экинчи бөлүм кайтып келүү. Ошентип жылдар өтүп, арадан 20 жылдын жүзү болуптур. Бир күнү Айбектин телефону шыңгырады. Ал телефонду көтөргөндө суук кабар келди. Атаңар өтүп кетти. Айбек ичиндеги жек көрүү менен, бирок кандайдыр бир ички сезимдин буйругу менен айылга кайтып келди. Айбек айылга келгенде ал жашаган үй эскирип, чатыры шорподой болуп, эч ким жашабаганы көрүнүп турду. Айбек атасынын кабинетине кирди. Баары өзгөрүүсүз. Китептер, анын эски окуучуларынын сүрөттөрү жана анын үстөлүндөгү жашыруун суурма. Ал атасынын үйүнө кирип, баарын өзгөртүүнү, эски буюмдарды өрттөөнү пландады. Үй ичи жымжырт. Чаң баскан китептер, атасынын, окуучуларынын эски сүрөттөрү.
Айбек атасынын кабинетине кирип, анын стол суурмасын ачты. Ал жерде бир пакет кагаз турду. Ал кагазды алганда анын ичинен түшүп калган сүрөттөрдү көрдү. Бул сүрөттөрдө ал өзү болчу. Шаардагы ийгиликтери, ачылган жаңы кеңселери, атүгүл ал үйлөнгөн жок болсо да анын ийгиликтеринин гезиттеги кесиндилери баары бар эле. Атасы аны алыстан карап, байкап, топтоп жүргөн экен. 3 бөлүм. Чындыктын ачылышы. Айбек отуруп алып каттарды окуй баштады. Атасы 20 жыл бою ар бир күнү кат жазып, бирок аны эч качан жөнөткөн эмес экен. 1 кат. Балам, бүгүн сага мектептен дагы бирөөлөр келип, сени сурашты. Мен аларга сени кетти деп айттым. Алар сени издеп жатышат. Эгер сени күнөөлүү деп таап, түрмөгө салып салышсачы? Ошондуктан мен сени үйдөн кууп чыктым, балам. Сен мени жек көрүп жатканыңды билем. Бул жек көрүү сени мени менен байланыштырбайт. Балким, бул сени сактап калар. Айбек 2 катты окуй баштады. Айбек, сенин ийгиликтериңди угуп жатам. Сен чоң ишкер болупсуң. Мен муну угуп аябай сыймыктандым. Сага кат жазгым келет. Бирок мен сенин ийгилигиңе тоскоол болгум келбейт. Менин катым сенин жашооңду кайрадан оорлотуп коебу деп корком, балам. Айбек дагы бир катты алып окуй баштады. Балам, убакыт өтүп баратат. Мен сени жек көргөн эмесмин. Мен сени эң көп сүйгөн адам мен болом, балам. Сен менин сыймыгымсың. Сени коргош үчүн жалган айтууга мажбур болгонумду кечир, балам. 4 бөлүм. Корутунду жана сабак. Айбек катты окуп бүткөндө ал үйдө жалгыз эмес экендей сезилди. Атасынын жанында тургандай болду. Ал кыйкырып ыйлады. 20 жылдык жек көрүү бир секундада сүйүүгө айланды. Бирок бул өтө кеч эле. Айбек ошентип ал айылда мектеп куруу менен алек болду. Мектептин курулушу менен алек болуп жүрүп, бир күнү атасынын эски бакчасындагы алма бактын түбүнөн кичинекей темир кутучаны таап алды. Кутучанын ичиндеги эч кимге жөнөтүлбөгөн, бирок ар бир барагында Айбек келгенде окуйт деп жазылган күндөлүк бар экен. Көрсө, атасы Айбек кеткенден кийинки ар бир күнүн жазган экен. Ал жерде бүгүн мектепте сенин курдаштарыңды окутуп жатып, сага алгачкы кат жазганым эсиме түштү. Сен болсо азыр кайдасың, балам? Сага оор болсо керек, бирок чыда, балам. Сенин келечегиң менин жанымдан да кымбат деген сыяктуу күнүмдүк жашоосу жазылган эле. Айбек ошол күндөлүктү окуган сайын 20 жыл бою өзүн жалгыз деп ойлогон атасынын канчалык деңгээлде өзү менен бирге жашаганын сезди. Ал эми акыркы баракта мындай деп жазылган. Балам, эгер бул күндөлүктү окусаң, мени кечир. Мен сени эч качан күнөөлөгөн эмесмин. Мен жөн гана сенин жашооңо тоскоол болбоону гана каалагам. Эгер бүгүн кайтып келсең, менин мүрзөмө эмес, бакчабыздагы ушул алма бакка келип, жарык дүйнөнү карап кой. Мен ошол жерде сени дайыма күтүп карап турам. Айбек бакчага чыкты. Күн батып бараткан. Ал атасынын сүйүктүү алма багынын түбүнө отурду. 20 жылдык жек көрүү, 20 жылдык жалгыздык жана 20 жылдык атасыздык сезими менен ошол жерден буу болуп тарады. Ал жерде өзү менен өзү сүйлөштү. Атасынан кечирим сурады. Бирок андан да маанилүүсү өзүн өзү кечирди. Эми Айбек байлык үчүн эмес, атасынын сүйүү мурасын улантуу үчүн жашап баштады. Ал курган мектепке атанын тарбиясы деген наам берилди. Ал мектепте окуган ар бир бала, ар бир окуучу
Айбектин атасынын философиясы менен балдарды коргоо үчүн курмандыкка баруу керек деген принцип менен чоңоюшту. Урматтуу достор, мына окуябыз ушуну менен толук кандуу аяктады. Кээде биз жашоодо мени эч ким түшүнбөйт деп ойлойбуз. Кээде ата-эне биздин каттуулугун сүйбөгөндүк деп кабыл алабыз. Бирок Айбектин окуясы көрсөткөндөй, сүйүүнүн эң жогорку формасы бул кээде алыстан карап өздөрү кыйналса да балдарынын бактылуу болуш үчүн унчукпай туруу экен. Айбек 20 жыл жоготту. Бирок ал акыры чыныгы бейпилдикти тапты. Сиздерчи? Сиздердин жүрөгүңүздөрдө да ушундай ачылбаган каттар барбы? Жакындарыңызга бүгүн сүйүүңүздү билдириңиз. Убакыт өтө тез. Видео силерге жакты деп ишенем. Ушул сыяктуу терең жана маанилүү окуялар үчүн каналыма катталып коюңузду унутпаңыздар. Сиздердин колдооңуздар менин ар бир жаңы окуям үчүн чоң дем берет. Жакшылыкта, биримдикте жолугушканча ар дайым аман болуңуздар, менин кымбаттуу көрөрмандарым, угармандарым.